Салам достор, менин каналыма кош келиңиздер. Эгерде сиз биринчи жолу менин каналымда болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып, лайк басканды унутпаңыз. Мен сиздерге өтө даамдуу болгон ушундай аштын жасалуу жолун көрсөтүп берем. Бул аш Ташкент күрүчүнөн жасалат. Биз менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач бизге керектүү болгон азыктарды даярдап алабыз. Этти, пиязды, сарымсакты жана сабизди ушундай кылып майдалап даярдап коебуз. Казаныбызга майыбызды куябыз. Майыбызды куюп, жакшылап кызытып алабыз. Кызыган майга этти салып, жакшылап кууруйбуз. Андан соң пиязды салабыз. Пиязды салып, бир аз кууруйбуз. Үстүнө сарымсакты салдым мен. Сарымсакты салган соң жакшылап кызарта кууруйбуз. Андан соң сабизди салып, аны да кууруйбуз. Ушундай кылып жакшылап кууруп алабыз. Мен сабиз салган жерди тартпай калдымын. Жакшылап кууруп алган соң сууну үстүнө куюп кайнатабыз. Мен бул жерде 1 литрден ашыгыраак суу куйдум, себеби менин тамагым көбүрөөк кайнайт. Тузду салдым. Тузду салган соң тамагым кайнап чыкты. Үстүнө нокотту салдым. Калооңуздарга жараша салсаңыздар болот. Бир аш кашык зире салдым. Күрүчтү ушундай кылып жууп алдым. Үстүнө жылуу суу куюп, 15-20 мүнөткө коюп коебуз. Ага чейин тамагыбыз жакшылап кайнап даяр болду. Этибиз бышып, анын үстүнө күрүчтү салабыз. Мен күрүчтү салып алдым. Тамагым кайнап жатат. Суусу тартылганча жакшылап кайнатабыз. Мына ашыбыздын суусу да тартылып калды. Эми казаныбыздын капкагын жаап 15-20 мүнөттөгө коебуз. Мына достор, биздин аш даяр болду. Сонун аш. Сиздер дагы ушундай кылып жасап көрсөңүздөр болот. Мен буну ооз ачаарга жасадым. Баарыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун.